Ilgari o'sha 1960-61 жылдары мынау Алтыбай стасының нар жағында Ақтырек деген айыл бар эле, Алтыбайдың кыштагы деп коюшчу. Мына ошол жерде бала чагы өсөттү эле. Анан көлгө сууга түшчү элек жайында. Мектепте окучу элек. Анда колхоздун убагында колхоз иштеп атчу эле. Анан биз мектепте окуган убактыларында мектептен кийин Таластан Павлик деген киномеханик дивизион бортуна салып алып машинесин. Ошо Таласарык деген мектеп бар эле, ошол жерге келип калчу эле. Келгенде балдар бар чуркап аркасынан кино келди деп. Анан ошондо Павлик деген баа киномеханик аябай кызык кинолорду алып келип койчу эле. Кыргызча менин Жаншан деген кино, Алыскы тоолордо деген кино, Менин жаңылышым деген кинолор, орусча дагы кандай жанагы ата мекендик согуш жөнүндө кинолор, кызык кинолорду, анан дагы Индиянын кинолорун алып келдер эле. Ошондо биз багы окуясына түшүнбөйбүз, бирок музыкасы бизге аябай таасир этчү эле. Кинолордун аттары жана орусча «Цветок пыли» деген бар эле, «Господин 420», «Бродяга» деген Индиянын ошонун окуяларындагы укмуштай музыкалары бизге аябай таасир этчү эле. Кийин ошол кинолорду кайра көрүп, көрсө турмуш жөнүндөгү кинолор экен. Ошо жетишпеген заман, ар кандай окуялар Индия элинде дагы. Анан ошондо жана «Бродяга», «Господин 420» деген жана башка кинолордун музыкалары, айрыкча элдик музыкалары менин эсимде сакталып калып, ошо боюнча атайы Индия кинофильмдериндеги «Кайрыктар» деген күй жараттым эле. Ошол күйүмдү ойноп берейин анда.